балдар, бизде азыр алипе сабагы. Биз тамгаларды окуп үйрөнгөн соң алипе китебинен ырларды, жомокторду окуп келебиз. Мен силерге табышмак айткым келип турат. Ай асманда жүргөн жигит, алтын чоор тарткан жигит. Күн асманда жүргөн жигит, күмүш чоор тарткан жигит. Бул табышмактын жандырмагы кандай болду экен? Ойлонуп көргүлөчү. Бул табышмактын жандырмагы каркыра болчу. Силердин дагы оюңар ушундай беле, балдар? Анда туура ойлогон болосуңар. Бул эмне, балдар? Албетте, силер ойлогон түлкү. Бул жөнүндө биз буга чейин да жомокторду, табышмактарды айтып билгенбиз, Демек, биз бүгүн түлкү менен каркыра деген жомокту окуйбуз. Каркыра менен түлкү дос болушту. Экөө бири-бирине кошуна конушту. Каркыра жумурткасын басып, балапан чыгаргандан кийин түлкүгө келип: "Түлкү дос, мен жем таап келейин, балапандарыма көз салып тургун", деди. "Каркыра досум, эч нерседен камсанаба, бара бергин", деп түлкү анын бир балапанын жеп койду. Анан каркыранын келе турган жолуна ыйлап отуруп алды. Бир убакта каркыра келип: "Түлкү дос, эмне ыйлап отурасың?" деди. Анда түлкү ого бетер өңгүрөп ыйлап: "Ыйлабаганда кантем? Көзүм кашайып көрбөй калыптырмын. Узун моюн балапандын бири жок", деди. Каркыра түлкүдөн шектенип, калган балапандарын алып, бөлөк жерге көчүп кетиптир. Жомок мына ушинтип аяктады, балдар. Жомок силерге жактыбы? Бул жерде түлкү туура кылдыбы? Каркыра түлкүгө ишенип туура кылдыбы, балдар? Анда жомок силерге жаккан болсо, биз жомок үстүндө иштөөгө өтөбүз. Анда, балдар, жомоктор үстүндө иштөөнү биз жакшы билебиз, Жомок үстүндө иштейбиз анда. Биз жомок үстүндө иштөөдө тыбыштык талдоо жүргүзгөнбүз, жомок үстүндөгү суроолорго жооп берүүгө үйрөнгөнбүз. Ошондой эле ар кандай баш катырган суроолордун жообун табууга үйрөнгөнбүз. Анда биринчи кадамды карайлы. Каркыра менен түлкү дос болушту. Бул кандай сүйлөм? Бул сүйлөмдө канча сөз бар? Ойлонобуз, балдар. Ооба, балдар, бул сүйлөм жай сүйлөм. Мында 5 сөз бар. Силердин дагы жообуңар ушундай болдубу? Анда туура ойлогонсуңар. Каркыра деген сөздө канча тамга, канча тыбыш бар? Муунга бөлгүлө. Канча муун бар? Каркыра. Бул сөз 3 муунга бөлүнөт. Сөздө канча үндүү тыбыш болсо, ошончо муун болот. Бул сөздө 7 тамга, 7 тыбыш бар. Силер да ушундай ойлодуңар беле, балдар? Анда туура ойлогон болосуңар. Силер дагы өз алдыңарча тыбыштык талдоо жүргүзгүлө төмөнкү сөздөргө. Биз каркыра деген сөзгө тыбыштык талдоо жүргүздүк. Менен түлкү дос болушту деген сөзгө силер тыбыштык талдоо жүргүзгүлө, балдар. Түлкү дос, эмне ыйлап отурасың? Бул кандай сүйлөм? Мында канча сөз бар? Тыбыштык талдоо жүргүзгүлө. Силер кантип иштөөнү жакшы билесиңер, балдар? Бул тапшырманы өз алдыңарча аткарасыңар. Биз андан кийинки кадамды карасак, адашкан тамгаларды жайгаштыргыла. Биз буга чейин дагы силер менен адашкан тамгаларды жайгаштырууга үйрөнгөнбүз, балдар? Анда көңүл бургула. Бул жерде ар кандай тамгалар, 2ден 3төн турган тамгалар, буларды силер туура жайгаштырсаңар, туура жыйынтыкка ээ болосуңар. Бул тапшырманы дагы өз алдыңарча аткарууга койдум, балдар. Жакшылап ойлонуп аткара аласыңар деп ишенемин. Анда биз кийинки кадамды карасак, суроолор.
Birinchi, түлкү менен каркыранын достугу эмне үчүн сакталган жок? Себеби эмнеде? Экинчи, мында түлкү кандай каарман? Түлкү туура кылдыбы, балдар? Силер жомокту жакшылап уккан болсоңор, бул суроонун жообун даярдап койгон чыгарсыңар, балдар. Балдар, биз бир канча тапшырмаларды аткарууга үйрөндүк, ошондой эле жомокту уктук. Жомок силерге жаккан чыгар, балдар? Демек, биз ушу менен түлкү менен болгон канча окуяны окудук. Түлкү менен коён, түлкү менен каркыра деп бул экинчи жолку окуя. Түлкүнүн кандай экендигин силер буга чейин дагы сүрөттөп кеткенсиңер, балдар? Түлкү кандай жаныбар экендигин мен сүрөттөбөй эле коеюн, силер жакшы билесиңер. Ал эми каркыранычы? Каркыра бул канаттуу экен, балдар? Каркыра дагы кандай канаттуу? Бул боюнча өзүңөр ата-энеңер менен сүйлөшүп, кошумча маалымат таап, тапшырма менен кошо айтасыңар. Ал эми жомок боюнча ашыкча түшүндүрүүнүн кереги жокко дейм. Силер жакшы түшүнгөн болсоңор керек. Балдар, саламатта калгыла.